Аялдардын ишкердик менен алектенүүсүнө, алардын экономикалык деңгээлин көтөрүү, инсандык, руханий, кесиптик жөндөмүн жогорулатуу, тажрыйба жана билим алмашуу аракеттери зор өбөлгө болоору талашсыз. Кадамжай районундагы активдүү айымдар пандемиядан бери чогулбай жүргөндүктөн бул иш-чараны өзгөчө форматта уюштурган. Бул биздин максатыбыз, бул семинар тренингтин өтүшү менен биздин районубуздун аймагындагы аялдардын ордун дагы да көтөрүп, ишкердикте болобу, лидерликте болобу, саясатта, мамлекеттик кызматта кала берсе калган бардык тармактарда ушул аялдардын ордун, ролун көтөрүү максатында уюштуруп атабыз. Ушул өзү аты айтып тургандай эле жардамдашуу мезгили келип жетти. Бул семинар тренингтен биздин жерлерден келген айымдарыбыз өздөрүнө көп нерсени алып кетип, ар бирине өздөрүнүн билимин, өздөрүнүн тажрыйбасын бөлүшөт деген ойдобуз. Аялдар үй бүлөдө болсун, коомдо болсун, кайсыл жерде болсун, ушул экономиканы көтөрүүдө, өзүнүн кадыр баркын көтөрүүдө, үй бүлөдө энелик милдетин аткаруу менен коомго кызмат кылып, жөнөкөй отурбастанга бардыгы аракет кылып, ишкердик менен аракет кылса, коомдун өнүгүүсү салым кошалат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Чынар Саттарова биогумус өндүрүү бизнеси айыл жергесі үчүн абдан ыңгайлуу экенин белгилеп, аймактын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу, химиялык жер семирткичтен органикага өтүү менен аялдардын ишкердигин колдоо зарылдыгын айтты. Анткени көпчүлүк учурда айымдар коомдогу социалдык көйгөйлөргө дуушар болушат. Бул жагдайда айымдардын экономикалык деңгээлин көтөрүү ыкмасы гана кырдаалдан чыгууга жардам берет. Өзара жардамдашуу мезгили аттуу кыймылын баштаганбыз. Аялдардын арасында ушул кыймылды азыр Сүлүктүү шаарынан баштап 100 аялга, Ленин районунда 200 аялга, Баткен шаарында 100 аял катышты. Кече Кызылкая шаарына бардык. Кызылкая шаарында катышпай калгандар бүгүн сиздерге кошулуп ушул жерде келгенин угуп аябай кубанып атабыз. Биз көптөгөн нерселерди үйрөндүк бул жерден. Бул тренингдин негизинде биз органикалык жер семирткечтерди өндүрүү, ошолорду кантип колдонуу, ошондой эле үйдө олтуруп эле үй кожойкелери үй шартында эле өздөрүнө көптөгөн мындай кирешелерди алууну үйрөндүк. Ушундай тренингдер көп болуп турса аябай жакшы болмок. Калифорния сөөлжаны түшүмдү кескин жогорулатып, экологиялык таза органикалык жер жемиштерди өндүрүүгө өбөлгө болот. Биогумус күчүн жоготкон жерди толугу менен азыктандырып, калыбына келтирип, түшүмдүүлүктү жогорулата тургандыгы катышуучулардын кызыгуусун арттырды. Кундуз Жоробекова, Каныша Яшимова, Зайнидин Малабаев, Алтын бешик жаңылыктары.